Саламатсыздарбы? Эфирде Эмгек жолу программасы. Бүгүнкү берүүбүздө биз спорт жаатында көптөгөн ийгиликтерге жетишип, ал гана эмес, жаш муундун кыялын, максатын орундатууга салым кошуп келе жаткан Сарткалматов Мирбек мырзанын эмгек жолу менен тааныштырмакпыз. Саламатсызбы? Сиз алгач өзүңүздүн спорт жаатына келген ийгиликтериңиз жана кандай жолдо бул спорттун бул түрүн тандап алгансыз, ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Мен биринчи келген спортко биринчи окуун бүтөөрү менен кеткенбиз армияга. Армиядан келип анан баштаганбыз спортду. Эң биринчи мындай эле самозащита кылалы деп баштаганбыз өзүбүз үчүн мындай эле. Анан биякта дос балдар аябай көп кылчу. 3 классташ балам кылчу. Ошолор менен брачкалай кылып. Ошолор аркылуу эле агай жүр эме. Бирбек байке жүрбөйсүз келип кетпейсиз дегенден келген. Ошо менен келе кызыгып кеттим. Ошо менен дальше уланып кеттим. Ошо менен башталды кызыгуу. Эмнеге именно күрөш же башка жеңил атлетика эмес, башка түр эмес, именно ушул тайбокс жагын тандап алдыңыз? Мага именно ошо боевой искусство жагат да. Күрөш, мындай күрөш, бокс эме, чисто боевой искусство жагат, ошону жагын тандап алганмын. Ал жакка дагы барып катышып көрдүңүзбү же бир эле ушул жакка келген бойдон калдыңызбы? Бокска бир 3 ай катыштым. Бокска 3 ай катыштым, аяк жаккан жок эч. Анан кайра тай бокска тарттырып алдым. Тай бокс менен ошо менен уланып кеттим, тай бокс менен башталды. Быйыл Кудай буйрса 15 жыл болду баштаганыма, тренировка атканыма. Кылып, ишо кылдыр тренер болуп иштейм да. Мисалы, алгачкы ийгилигиңиз боюнча айтып берсеңиз, мисалы, сиз биринчи ийгиликти кандай жараттыңыз, анан өзүңүзгө ушул жаатта ийгилик жаратканга ишенич качан пайда болду? Эң биринчи ийгилик жаратканда ушу биякта классташ балам чогуу кылчу эми. Анан дос балдар бар болчу, алар ошо соревнование чыгып атканда аябай келип кызыгып, берилип карап, анан тренерим дагы давай тренировка эмеге бойго чыгып көрбөйсүң дегенден бойго чыктым. Ошондо 3 ай эле тренировка кылдым, 3 айдын ичинде результат бердим. 3 айда ошондо город Бишкекти утуп алдым 3 айдын ичинде. Анан тренерим келгенде айтты, давай ушуну менен баштадык. Аябай жакшы экен, эмең деп, мындай эмең техникаң жакшы экен, ошо менен дальше улантып ал деген. Ошо тренерим айткан, ошо тренердин сөзүнө кирип, ошо менен улантып кеттим да. Заходи клинч, раз-два клинч. Раз-два клинч. Вот, до конца, работай. Вот, вот, здесь. Присуждается бойцу красного. Мирбек Сарткалмаков Кыргызстанда өткөн тайбокс чемпионатынын 8 жолку чемпиону. 2012 жылы Иранда өткөн Азия чемпионатында коло медалдын ээси. Эки миң 14, 2016, 2017 жылы өткөн Азия оюндарынын күмүш медалынын ээси болгон. Андан кийинки эл аралык деңгээлдеги чоң мындай мелдештерге чыккан ийгиликтериңиз боюнча кененирээк айтыңыз. Эми ийгиликтер эң биринчи эме көп эле мамлекеттерге бардым, катышып, мындай участие болуп калды биринчисинде. Андан кийин жакшы эмелер 2012 Иранга бардым, Кубок мирага. Аяктан барып биринчи жолу чыктым за граница чоң турнирге. Аяктан чыгып, ошондо 3-орунду алып калдым. Ошондо мурдум баары сынып кетип, ошондо тез жактан врачтар токтотуп койду. Эгер врачтар токтотпогондо дальше дагы 1-2 бой улантмакмын. Ошондо эң жакшы 2012 жылы биринчи за граница ошон жакшы турнир болду. Аны менен ошо менен кызыгып дальше уланып кеттим. Андан кийин дагы 2014 Таиландда азиатский игрдан ошо экинчи месте алып калдым, серебряный призер. Аяктан азиатский игра болгон, ошондо аябай жакшы бой көрсөтүп, ошону талкып дагы эмгек кылып, анан 2016 Швецияга барып, Кубок мира эмес, чемпионат мирадан эмеден алып келдим. Экинчи орунду алып калдым, серебряный призер мира алып калдым. Ошентип азыр дагы эле тренировка кылып атабыз, Кудай буйрса азыр өзүм дагы ушу тренерский деңгээлде өзүм тренер болуп иштеп атам азыр.
жылга аткандан тренер болуп иштеп аткан 5 жыл болуп калды. 5 жылдан анан азыр чемпионат мира болмок бизде Таиландтачы. Ошол жака өзүм да даярданып, анан бир 2 учениким даярдап аткам. Ошо мартта Кудай берсе, ошо мартта даярданып атабыз азыр деңгээлде чемпионат мирага. Эл аралык даражадагы спорт чебери наамыңыз бар. Мисалы аны кайсыл учурда анан кайсыл жактан толтурдуңуз? Мен эң биринчи кандидат мастер спорт болгом. Бияктан ошон город Бишкекти уткам, город Киргизияны. Мен Кыргызстанды уткам, Кыргызстан утуп, андан кийин ошо заграницага чыгып, да заграницадан келип, ошондон 2014 ошондо эме алдым. Мастер спорт алдым. Мастер спорттан толтуруп кетип, анан эмеге чемпионат мирага Швецияга барып келдим, анан ошондо эме алдым. Международный мастер спорттан алдым. Ошо менен азыр дагы эле улантып атабыз. Ошо мастер эме Кудай буйрса, могу балдар учениктерим менен иштеп атам. Өзүм тренер болуп иштегенимне бир 10 жыл болуп калды. Иштеп аткан, тренер болуп иштеп аткан. Учениктерим азыр бойго да даярдап атам, балдарды бойго чемпионат мирага алдыда көп эмелер соревнования, ошого постоянно талыкка тренировка кылып атабыз. Мисалы сиз өзүңүздүн машыгууңуз менен эле катар жаш балдарды дагы машыктырып, өстүрүп тренерлик кызматты өтөп атпайсызбы? Ошого сизге мындай эки ишти бир учурда алып кетүү оорчулук жаратпайбы? Анан эмне себептен тренерлик жаатына ыктадыңыз? Мага өзүм кичинекей бала кезде эле тренерский эмени мындай окуп жүргөндө эле мындай агайларды көрүп ушундай агай болсом деп оюмда бар болчу да. Анан ошо тренерский эмени таңдадым. Эң себеби ошо жаш балдар менен иштегенди, чоң балдар менен иштегенди, агай болгон аябай жакшы экен да. Агай болуп, балдар менен иштеп, балдар менен сүйлөшүп, балдарды үйрөтүп, жаш балдарга үйрөтүп, чоң кишилер да келет бияктан өзүм курактар. Алар менен иштеп, ошондой өзүм аябай жагат тренер болгон. Мисалы күчтүү тайбоксчуну даярдап чыгаруу үчүн эң биринчи сиздин окуучуңуз кандай болуш керек, эмнеге даяр болуш керек? Анан сиз кайсыл жаатына көбүрөөк көңүл бурасыз? Эң биринчи мен тарбиясына көңүл бурам. Тарбиясына карайм, анан өзүнүн баланын эмесине карайм. Жүргөн турганына, турпатына, анан ата-энеси менен сүйлөшөм көрүп, балаңыз кандай, үйдөн кандай деп. Анан бияка келгенде балдар бат эле тарбияланат, өзү элечи бир 3 айдын ичинде эле өзү тарбияланып, мындай агай деп, агай менен аябай жакшы сүйлөшөт да. Агай айтат, агай деп айтат. Эме кылып, кандай эмелериңиздер бар, совет бербейсиз деп, чоң балдар дагы. Аларга совет берем. Тренировка жагында үйрөтөм аларды жакшылап, кызыктырам аябай. Спортсмен ийгиликке жетиш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Эң биринчи тарбиялуу болуш керек. Ата-энеси сөзүн угуш керек. Анан болсо деген өзү кичине физический эме болуш керек, кызыгуу болуш керек өзүнүн баланын өзүндө. Кээ бир балдар аябай сразу эле спортко даяр балдар болот. Кээ бир болсо аябай кичине слабый балдар болот. Аларга көбүрөөк талыкпай эмгек керек болот. Алардын талыкпай эмгек болот. Аларды даярдаш үчүн аябай көп убакыт кетет да. Ошолор менен иштейбиз көбүрөөк. Аларга лапа кармайбыз, кроссфит өтөбүз. Ошентип атам, ошондон талыкпай эмгекти ошондо жетет да. А так оңой менен сразу спортко, тайский бокска оңой менен жетишпейт да. Биякта эң опасный бокс эле боевой содан, эң жесткий спорт тайский бокс болот. Ошон үчүн бияка көп эмгек керек тайский бокска. Азыркы учурда сиз канча бала мындай машыктырып атасыз? Анан алардын алдында мындай ийгиликке жетишип калгандары канча? Мен азыр меники кечинде группада 20 баладан кем эмес, 20 бала. Өз зал көрүңөр, кичинекейирээк зал. Кечинде 20-30 балага чейин келет. Эң азы кээ бир келгенде 10 бала болуп калат да. Алды кандидат мастер спорт, кандидат мастер спорт, мастер спортага чейин жеткен балдар бар. Асты вейвке чыгып жүрөт, асты дагы бияктан за границага чыгып жүргөн балдарым бар, учениктерим бар, көп курсачкандар. Мирбек Сарткалмаков Ысык көл облусуна караштуу Түп районунун Санташ айылында төрөлүп өскөн. Жаштайынан эле спортко жакын келип, келечекте мыкты спорт чебери болсом деп кыялданып чоңойгон. Бир кездеги кыялы орундалып, эми минтип, талыбаган машыгуунун аркасында тайбокс жаатында эл аралык даражадагы спорт чебери наамынын ээси болуп турган учуру.
Учурда каарманыбыз тай бокстан жаш улан кыздарды машыктырып тарбиялап келет. Устатынан чебери озуптур деген сыңары. Анын окуучуларынын алды эл аралык турнирлерге катышып, кээ тай бокстун спорт чеберине алууга жетишкен. Биринчи очерединде келгенде бокска или тай бокска келгенде мындай кыласың. Тай бокска келгенде мындай кыласың. 2-3 кабаттайсың мындай. Обязательно колуң аяқты жоруп кетпеш үчүн, стенага жоруп кетпеш үчүн кыласың. Мындай кыласың. 3 кабат кыласың, ана мына аяк муштум эмес сөйккө койсуң да каттайсың мына жактан обязательно. Бир 3 жолу айлантасың мына жактан. 1 2 3 кылдың мына жактан кыласың. Мына аяк сөйктү жакшылап мындай эме кылышты. Жабыш керек мына жерде. Мындай кыласың да. Мына жакты өткөзөсүң. Мына жакты билекке. Мына жакты обязательно эме кылыш. Кистени эме кылыш. Кистенен бармак коюш керек. Бармактан мындай бармак жабасың да. Бармак жапкандан мындай кыласың, кайра эме айландырып туруп, могулар колдорго ар бирин чогултасың. Ар бирин мындай чогултасың. Мына жапмыштым. Жап ачып аткан себеби просто маяк кан өтүп туруш керек. Өтпөй калса колуң иштебей калат, уралбай каласың. Кан өтпөй калат да эме болуп калат. Кайра мындай өткөзөсүң. Бинтти ударга эме болгондо ичинен молар ооруп калбаш, сөөктөр ооруп калбаш, анан жоруп кетпеш үчүн оройбуз обязательно. Бинт оробосок болбойт да негизи. Перчатканын ичине кол бош болуп калыш керек да, перчатка чоң болсочу. Ошон үчүн бинт орогондо каты да тиет, аябайчы. Ошо себептен оробот да. Ичи мондай мишедетип калбаш керек. Маякты мындай кылып туруп, тартып туруп, могу жерде. Ата мынткенде кол жакшы бүктөлбөй калат да. Ана могу жерди мындай кылып туруп, негизи лейка пастыр менен бир 2 жолу айландырып коюш керек болот да, обязательно. Мындай бошураак болот да, муштум жакшы түйүлөт. Ошону иштеген жакшы болот. Мындай заканса, эгер ортосу томпой бинттин бар бияка отуруп калса мындай болуп калат, кол жакшы удар тийбей калат. Ошондон муну жакшы тиет да азыр. Саламатсыңарбы? Саламатсыз. Ооругандар жокпу? Баары жакшы элеби? Давайте анда бүгүн разминка баштайбыз. Азыр Куба сен баштайсың. Баштадык. 3 круг разминка тренировка кылабыз. Разминочный. Разминка кылабыз, жакшылап. 4 жолу астыга, 4 жолу артка. Одиночный локоть кылабыз, давайте. Чыканактарды жакшылап айлантабыз. Айлантпасаңар травма болот. Иштейбиз жакшылап. Жакшылап иштейбиз. Кисти кеткиле, кистилерди жакшылап кылабыз, кистилерди. Удар соккондо кистилериңер кайрылып калбаш үчүн обязательно кисти разминка кылыш керек. Шея кеткиле, моюндарды капталга, астыга, артка. Жакшылап кылабыз моюндарды. Всё, тияка турабыз, давайте доли чайга кылабыз. 2 кругтан туруп алып туруп астыга биякты көздөйм. Оң бут менен. Шашпай. Прямой ставка кылабыз, башка кылам. Раз, два, тептик кайра. Шаг менен артка жылабыз кайра. Вот раз, два. Бух, шашпай акырына, бутту кол. Жылып. Левый ножки, сол бут менен тебиз, о. Бут тепкенде өтө көтөрбөгүлө мындай. Капталгандай бурабыз, Шашпай, тырышмай жок. Бири-бириңер теп болбой кала, шашпай. Акырынан. Кичине жылсын астыга. Еще раз, два, бах. Еще раз, два, бах. Баштадык кыла, кеткиле, шашпай. Мына карап тур. 1, 2, шаг, ушундай. Пятнашки иштейбиз, карап турлар мындай иштейт. Пятнашки иштегенде муштум менен согур эме жок, келме көрсөтөйүн. Карап турлар, башка согур эме жок муштум менен. Түшүнүңөрбү, жаңы келгендер, вообще. Мындай согур, көзүм мондай тыгыр эме жок, колуңар ачып туруп. Көзүңөр чукуйсуңар көзүңөр. Карап тур, пятнашки вот турасың, жылып. Бах. Карап турлар, жаңы келгендер. Турасыңар, тепкенде ордуңардан туруп байша кармабагыла. Оң бут менен тепкенде кичине оң жакка жылабыз, анан сол кол менен кармайбыз. Кармадыкпы? Прямой, показ перчатки жок. Алакан менен ийиңге тийгизебиз. Ийиңге тийгизген себебиз уже башка уже спокойно тиет. Ийиңге тийгизсеңер. Тийгизиңер сразу мойнуна кармайбыз да и коленамен. Поворотка тепме жок, только эме кетет. Курсакка. Бух, тептикте
жібересіз. Қайра емен істеймен, бұл қармайды. Оп, бақ, сразу, бақ, и ух. Қайра мен, сол бұтменен. Раз, бақ, бақ. Ем қара тұр, сол жағын көрсетен дағы. Сол деп, оп, қармады. Оң қолмен қармады да, боковой қылауыз дағы. И сразу, бух. Мирбек мырза жубайынын ишенимдүү жолдошу, 3 кыздын таянаар атасы болуп, аларга татыктуу тарбия берип келет. Учурда өзүн ар тараптан өнүктүрүү максатында Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында дагы да билимин жогорулатууда. Все, время, разминки закончили, давайте. 5 минут, 5 минут разминка бүттү. 5 минут вакыт берем, эме кыласа. Бинт, фута, капа, полностью одеваем, давайте. 5 минут даярдык. Сейчас пара работаем, отработка. Азыр удар техника бүгүн отработка карап турган. Двоечка биринчи, башка сокма жок. Түшүнүңөр, башка именно сок алма жок. Азыр перчаткага отработка кылабыз. Двоечка работаем. Пах-пах. Клауза лоу, внутренний лоу. Шашпайды, алмак-салмак по очереди турасыңар. Пах-пах. Оппа. Бул иштетем, дастан. Пах-пах. Пах. Эмен кайра. Пах-пах. Пах. Баштадык кыла, кеттик. Ушундай иштейбиз, алмак-салмак. Келди. Баштадык кыла. Кана папарым стоим, болду. Хадиже, маяка кел. Перчаткасы жоктор нагрузку. Алтынай бу. Акырынан кат этмей жок. Жеп кылып. Тепкенде бул блок тозот. Блок өтөбүз карап турган. Пах, артка көздү кайрылып ошо бутун корпуска өтөбүз карап турасың. Жеп, сразу. Бух, и сразу. Бух. Кайра бул дебет. Жеп, и пах, и сразу корпуска. Карап турла, тепкенде мындай кылмай жок. Тепкенде мында колуңар түшүрүп алмай жок. Түшүнүңөрбү? Башка тебет резко. Баш жабабыз и корпусу да жабабыз. Көрдүңөрбү? Сразу карайбыз. Еще теп. Пах, и кайрылы мен. Бух, и сразу. Бух. Баштадык кыла. Правый прямой, правой руки прямой, апперкот кылабыз, шаг жасайбыз, кичине шаг жасайбыз, вот. Правый прямой, апперкот кылып, сол бутты кичине астыга жылдырабыз. Астыга жылдырып деле сразу чыканак менен. Перчатки акырынан. 1, 2, 3, кайра артка жылабыз. Кайра бул баштайт, еще. 1, 2, 3, кайра менен турабыз, 2 иштеп туруп, карап туруп, ап, иштей. Башта кылам. Ачы. Düz soqtuqlu, soğup turup, mayaqı жылабыз, боковой soğup баратын. 1, 2, qayra butda 2 жол тебіз. 1, 2. Başladık қыла, алмақ-салмақ, по очереди. Блок жоқ, пока блок қылба қылады, блок. Апперкот қылары, боковой қылыпты, лоу теп түрлі қайра боковой қыласыңар. Başladık lan. Bol lan. Almak-salmak işte gel. Bol, по очереди. Отработки. Двойка боковой. Пах-пах. Апперкот прямой боковой. Пах-пах. 3 еще. 1, 2, 3. Локоть. Ап. Прямой боковой. Пах-пах. И ножки. Блок сразу, оп, и сразу. Оп, и сразу. Кыргызстандын атын дүйнөгө тааныткан уулдардын уучу кур эмес. Мирбек Сарткалмаков өңдүү спорт чеберлери жаш муундарды тарбиялап, үлгү болуп келет. Сөзүмдүн соңунда каарманыбызга ийгилик каалап кетмекчибиз. Каналга жазылып, жактыруу белгисин басканды унутпаңыздар. Кызыктуу каармандар болсо, комментарийге сунушуңуздарды калтырсаңыздар болот. Эмки эфирден амандашканча, саламатта туруңуздар.